Жигиттер, өзүңөр билгендей, Москва областында кыргыз диаспорасы бар. Ушул кыргыз диаспорасы ушу илдет башталгандан бери, 2 айдан бери биздин элчилигибиз менен посольство менен биргеликте кызматташып, биздин жана муктаж болгон мекендештерге мамлекеттен бөлүнгөн продукцияны 2 айдан бери таратып атабыз да. Ушул жердеги жигиттер 2 айдан бери келип, түнү болобу, күнү болобу кызмат кылып жүргөн жигиттер бар, мына көпчүлүгүнчү. Ошондуктан биздин бүгүн дагы тизме ушу Талас коомуна келген экен. Биз ушу өзүбүздүн Талас коомунун жалпы өкүлдөрү акылдашып кеңешип, ушу кызмат кылып аткан жигиттерге кичине да болсо көңүлүн көтөрүп коелу, кичине да болсо бир жүрөгүнө жылуулук тартуулап коелу деп, өзүбүздүн бийик болгон, улуу болгон кыргыз калпагыбызды алып келдик бүгүн. Ошону кийип, жакшынакай биздин мекендештерге таратып, жакшы сөзүңөрдү, жакшы каалооңорду айтып коелу. Биздин аксакалыбыз Бакболот байке кийгизип койдун. Кел, бир-бирден келгиле. Кел, жигиттер. Кел. Бир-бирден. Тілек, кел, сен де кийгизе кой жигиттерге. Эле жигиттер, Алла разы болсун кылган кызматыңарга, ишиңерге таз болуп аткан жардам берип аткан. Паучиретип алсаң. Паучиретип келсеңиз жигиттер. Алпакталып качып кетпеңилер, сен 10 кило алып. Жетип калсаң койсо, жетиш кыйын болот. Порядок менен да, линия менен, офсет менен. Келли. Кудай буйруп ушул илдеттен намаздан чыгып кетели. Жакшы күндөрдө кылган ишиңерге Алла разы болсун, Жетпей калгандарга тармайсыңар. Биз бүгүн 20 алып келгенбиз, эми көбүрөөк келип калды окшойт. Кел, акебиз колпоктун, кел. Улуу болсо да. Кел. Бакболот аке. Чоңураак. Алды Бакболот аке. Кел, мына. Каа ким калды? Бакболот аке. Бакболот аке. Кел, Бакболот аке. Мына аксакал башыңыз менен келип, сиз да кызмат кылып атасыз. О, сонда. Бата берип коюңуз эми, кел. Батаңызды берип коюңуз, жакшы болуп. Амин. Амин. Я Алла, ушу барыстын, ушу сыртта жүрүп, Москва каласында жүргөн. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Мына бүгүн 30 май 2020 жыл Москва шаары биздин кыргыз элчилигибиз, посольство. Бул жерде ушу биздин мамлекетибизден бөлүнгөн каражатка алынган продукцияны 1,5 айдан бери Москвадагы жана Москва областындагы кыргыз диаспорасынын коомдук уюмдары биздин муктаж болгон мекендештерге таратып келе жатышат. Өзүңүздөр билгендей, бул жакта областтык, райондук, айылдык коомдук уюмдар бар, такси жааматы бар, жеке ишкерлер бар. Бардыгы жардам беришип атат күнү түнү. Бүгүн ошол тизме Талас коомуна келип жеткен. Ошо Талас коомунан 20дан ашык машина жана 30га жакын биздин жигиттерибиз келип кызмат кылып атат. Өзүңүздөр көргөндөй, ак калпактарды кийип, жакшы маанайда ушу илдет ушу менен бүтүп калсын деген жакшы ниет менен кызмат кылышып атат. Бул жерге бүгүн КТРдин кызматкерлери да келиптир. Өздөрүнө керектүү маалыматты даярдап жатышат. Водный стадион алып коюрдан машинага салып коюрдан. Мынакей. О жерде водный стадион бар. Bildiğin işleri ister istegen. Ушул бул жерге кызматка келип аткан жигиттер, ошо кыргыз диаспорасынын өкүлдөрү, бүгүнкү Талас коомунун өкүлдөрү
көпчүлүгү такси кызматында иштегендер жана ар кандай жумуштарда иштешет. Ошо өзүнүн жанынан бензин куюп, арендаларын өздөрү төлөп кызмат кылышып атат 1,5 ай 2 айдан бери. Ушундай кыйын күндө кичине да болсо колубуздан келген жардамыбызды берип, ошо продукцияны алып барып берип, жакшы сөзүбүздү айтып, биз мекендештердин жүрөгүнө жылуулук тартуулап келгенге эмне жетсин. Аста болсо ушундай эл үчүн кызматыбызды кыла берели. Бул жерде ушул Талас областынын бардык райондорунан, айылдарынан өкүлдөр, жигиттер келишип кызмат кылышып атат. Каналга жазылууну унутпаңыздар. Биринчилерден болуп маалымат алуу үчүн коңгуроочону басыңыз.